Быйыл Тажикстандын куралдуу кол салуусунан Баткен областында 400дөн ашык үй жабыр тарткан болчу. Бул үйлөрдү калыбына келтирүүгө 2 ай сарпталат деп өкмөт убадасын берген болчу. Бирок тилекке каршы жаңы жыл жакындап калса дагы бул аталган убадалардан 2 гана үй бүтүрүлгөндүгү депутаттар тарабынан катуу сынга алынды. Бул тууралуу эл өкүлдөрү эмне дейт? Пикирин сиздер менен чогуу сурап көрөлү. Мен чындыгында Баткендеги жаңы жылга бир жакшы биздин үйсүз калган жарандарыбыз үйлүү жайлуу болуп калат деген бир жакшы ой ниет менен эле отурганбыз. Бирок тилекке каршы биз кече ошо өкмөттөн келген адамдарды Гостройдун чоңунан ошол жерден сурадык. Сураганда канча үй бүттү, кандай болуп, кандай стадияга жетип калды дегенде ал жерде бир мындай биз макул боло турган бир жакшы жагдайды айткан жок. Болгону бир 2 үй бүттү деди. Октябрдан баштап бүгүнкү күнгө чейин бир топ фундаменти эми курулду дейт. Же болбосо бир топ иштер ушундай да. Бирок ошол жерде подрядчик болуп иштегендерди биз таппай атабыз, ошолорду издеп жүрөбүз деген ушундай жоопторун укканда өтө бир өкүнүчтүү болду чындыгында. Себеби 1 миллиард 400 миллион акча бөлүнгөн өкмөттөн. Негизги маселени жаңы жылга чейин толук үйлүү жайлуу кылып мындай киргизип койгонго толук мүмкүнчүлүгү бар эле. Негедир бүгүнкү күнү өтө бир мындай мамлекетке оргон кыянаттык десек болот. Ушундай бир жакшы жумуш болбоду да. Бул маселени чечүүдө сиз кандай сунуш талаптарды айтат элеңиз? Эми биз эч кандай буну мен сунушту айттым. Биздин комитет транспорт курулуш комитетин январь ичи биз өзүбүз барып ошол жерде көрүп, бул маселе боюнча таанышып, кандай маселе, кандай курулуш кетип атканын ошол жердеги өз көзүбүз менен көрөлү деп атабыз. Барып таанышып, ошол жерде болгон сунуштарыбызды мына ошол жерден айтып дейбиз да, Кудай буйрса. Эң негизгиси эле биздин сунуш эмне? Биздин сунуш бүгүн үйсүз калган биздин жарандарыбыз үйлүү жайлуу болушун каалайбыз. Ошого тилектешпиз. Ошону эртерээк бүтүрүп бергенге өзүбүздүн сунуштарыбызды беребиз да. Жок, мындайда биринчиден силерди жаңы жылыңар менен куттуктайбыз. Экинчиден мындайда кыздар, бүгүнкү күнү биз сиз көрдүңүзбү? Үйдүн бүтпөгөнүн мен да көргөнүм жок. Депутат сынга алды. Депутат сынга алды. Бирок кече өзүңүздөр жакшы билесиздер, президентибиз ошол жакка барып көрүп келди. Бүткөн үйлөрдү көргөздү. Анан мен көрбөй туруп бүгүн аны айтышым мен үчүн депутат өкмөт мүчөлөрүнүн тиешелүү тараптын берген маалыматына таянып туруп айтты да? Жок, ал тиешелүү мен аны укканым жок. Бирок мен бүгүн ага комитеттин жыйынында айтылган болсо, ал депутаттын дагы өзүнөн сурап көрүшүм керек. Мына бүгүн мен ошо 2 үйдөн 400 бүтө элек, 2 бүттү деп мен дагы интернеттен окудум, бирок мен көрмөй сайын аны толук айта албайм да. Бирок өкмөттүн айтышы боюнча, өкмөттүн кабинет министринин айтышы боюнча тиешелүү акчалар бөлүнүп берилип атат. Балким бул жерде ошол куруп аткан куруучулардын айыбы менен бүтпөй калышы мүмкүн. Алардан талап кылуучу орган ким? Алардан талап кылуучун ошол акча берген адам өкмөт. Аны убагында талап кылып алыш керек эле. Ушул жерден өкмөттү сынга алсак болобу? Ушул жерден өкмөттү сынга алсак болобу? Эми мындайда дагы айтамын. Өкмөттү сынга алса, биз бирөөнү сындап эле жап көнүп калганбыз да. Эч качан бир жакшы нерселерин дагы айтыштан биз алысыраак болуп калдык да. Бизде тапшырмалда мындай такатка ашпайт да. Мен эми суроого толук жооп берсем болобу? Анан эми бүгүнкү күнү өкмөт иштеп атат. Бюджетти көтөрүп атат, айлыктарды көтөрүп атат. Анан эми дагы айтам. Өкмөт алыңыз эгерде ошону акчаны бөлүп берип, ошол куруучулар убагында курбаса, аны көзөмөлгө алган орган текшербесе, анда күнөөсү бар. Бул ушул өкмөттүн жетишпей калгандыгынан кабар берет. Ошол жерде биз бүгүн жылуу имараттын ичинде кыштын күнүн өткөрүп атабыз да. Бирок ошол жакта кече каяка барарын билбей, жонуна жүгүн көтөрүп жолго чыккан мекендештерибиз бүгүн кыштын кыран шилдесинде каякта жашап атат болду экен деген солдойгон соол жаралат. Албетте бүтөт деген нерсе бүтсө жакшы болмок.
жок дегенде 50% бүтсө жетишкендик болот эле. Бул өтө өкүнүчтүү. Биз Кудай буйрса мына могу жыл жаңыргандан кийин дагы ошол жеринен барып көрүп келели деп атабыз. Үйлөр салынып атканын биз көрө элекпиз, бирок Баткен окуясы болуп атканда 2 жолу барып келгенбиз.